Карачи бар жок жерде суу кирип арам өлдү. Тоңуп калдык эй. Кандай бул Чыңгыз ай уй албаган адам эй, баарын бүтүрүп анан кийин адамдар кыйнабай киргизбейби эй. Мына бүтүн базарды акыбалы мындай болсо, күч кубаганда 14 күн УКМКда иштегиңиз келеби? Анда бул кабар сиз үчүн. Атайын кызматтын инженерия, нанофизика, системдүү аналитика жана IT жаатына 28 жаштан 30 жашка чейинки адистер изделүүдө. Аларга адистиктен тышкары күч кубаттуу, психикасы жайында болушу керек деген талаптар да бар. Мындан тышкары аскердик билет болушу кажет жана буга чейин сот жоопкерчилигине тартылбаган болушу шарт. Эгер сиз ушул талаптарга ылайык келсеңиз, УКМКнын кеңсесине кайрылыңыз. Азыр бул кызматкерди сүзүп кетти. Бул жерде өзүнүн бойдук камерасынан аз алабыз. Эмес, алып келим атасыкын гана. Өз чеченте эл бар эми, чыкпайбы теки чече. Эмне үчүн сотрудниктен сүзүп кеттиңиз? Давай, там. Сүзүп кетип атпайбы, сүзүп? Сүзүп кетип атпайбы, эмне бар? Каякта тирикчилик, милиция сүзүп кетип тирикчиликпи? Оозуң бар деп сүйлөй бербесең. О, колго кан болуп жатат мына. Мына келди. Мына келди. Мына турат кет, кара. Эмне сүзүп кеттиң? Эмнеге бул сотрудничий токтотуп койсо, эмне башыда? Эмне кочуп атасың? Колдоруна Кетсин колдошот. 2-3 күн байлап алып дарылашты. Спортчу Канат Келдибеков 1 айдай ооруканада жатып дарыланды. Бул тууралуу Ал Сереп ТВ каналына курган маегинде айтып, бирок кайсы оорукана экенин тактаган эмес. Киргизбейт экен аяка эч ким киргизбейт. Келжегим эч ким киргизбей байлап койду. Байлап койгонду айтайынбы? Байлап койду. Байлап койду. Күч менен эбет атам. Кирген кишине короче байлап кирет экен акачы. Ошондой эмекенде жиндиканага эле жаттыктым да мындай жатканда жиндик. Аялынын айтымында ал катуу стресске туш болгон. Мындан тышкары оорусунун күчөшүнө мелдештерде сокку жеп, бирок такыр дарыланбагандыгы себеп болгон. Мушкер азыр дарылануусун үйүндө улантып жатканын кошумчалаган. Айта кетсек, жубайлар 7-баласын